Эртең мененки чай, сүт чай, сууда бышырылып кесилген тоок эти, даа панжи, кум казан тамагы, поло. Жалпы 4000 километрден ашуун жолду кесип өтүп, Жүнгө Гуандоңдон Шинжаңга келип, жаңы турмушумду баштадым. Көпчүлүк саламатсыздарбы? Мен Жашин болом. Анда бул жерде айтмакчы болгонум менин Шинжаңдагы турмушум. Күйөөм менен той жасагандан кийин аны менен чогуу Шинжаңга кайтып келип жашоону тандадым. Анткени ал мага Шинжаңдын өнүгүү болочогунун аябай кенен экенин айткан. Аны мындай жаңы кесип тапканын ойлобогон экенмин. Бул менин окуу бүтүрүү долбоорум. Мында атлес стилинен өрнөк алдым. Чынында кезинде Шинжаңга келүүнү ойлобогомун. Азыр кайра ойлосом, мунун өзү тагдыр экен. Мурда көркөм өнөр жагында бир чама артыкчылыгым бар эле. Бирок окуу бүтүргөндөн кийин өзүм чыныгы жактырган нерсени жасоо мөөртүн колго келтирүү өтө кыйын болду. Бирок Шинжаңга келгенден кийин бул жердеги имараттардын сырткы формасынын аябай өзгөчө экенин, ары кийим-кечеге басылган гүлдөрдүн да бүткүлдөй окшобой турганын байкадым. Аны менен катардагы кийим-кечелердеги өзгөчө гүл өрнөктөрү менин жаратмандык кызуулугумду кайра жандандырды. Мага эң эле күтүлбөгөн кубаныч тартуулаганы шинжаңдыктардын кызуу меймандостугу болду. Колуктум тегинде коомдук байланыштан коркчу. Азыр кызуучулукту жактырчу адамга айланды. Ошондуктан Шинжаңга кайтып келүү биз үчүн айтканда аябай жакшы болду. Таштек, стакан, лампочка жапкыч сыяктуу күндөлүк турмушта колдонулуучу буюмдар сүрөт сызуучу кездемеге айланды. Барган сайын көптөгөн өрнөктөрдү жана чыгармаларды жараттым. Анын үстүнө маданият жаратмандык долбоорлоочусунун чарба жаратуу жолун баштадым. Мурда Шинжаңда тек эрме чөл бар деп ойлогомун. Бул жерге келгенден кийин чексиз мөөрттөрдү өз көзүм менен көрдүм. Баштабында сүйүү үчүн тоо, деңиздерден алкып өткөнмүн. Азыр аң соом үчүн ушул күрдүү топуракта тамыр тарттым. Бул жердин өзгөчө тартымдуулугу менен ачып жиберилген сыйымчыл маанайы менин батылдык менен мээмде ойлогон ойлорумду ишке ашыруума өбөлгө түздү. Nice to meet you.